Саламатсыздарбы? 15 апрелге карата алынган жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. 15 апрелде 19 учур катталды, алардын 15-и медицина кызматкерлери. Бүгүн 15 апрелге карата өлкөдө COVID-19 вирусун жуктурган 19 жаңы учур катталды. Бул тууралуу Саламаттыкты сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев брифингде билдирди. Алардын ичинен Бишкекте 5, Ошто 12, Ош облусунда 2 бейтап. Жаңы катталган учурлардын ичинен 14-ü аял, 5-и эркек. Сутка ичинде коронавирус жуктуруп алгандардын арасында 15-и медицина кызматкерлери. Алар Бишкек шаарында 3, Ош облусунда 2, Ош шаарында 10, муну менен жалпы республика боюнча медицина кызматкерлеринин арасында COVID-19 диагнозу аныкталган учурдун саны 98ге жетти. 15 апрелге карата Кыргызстанда коронавирус жуктурган жалпы учур 449га жетти. Алардын ичинен Ош облусунда 130, Жалал Абад облусунда 93, Бишкек шаарында 82, Ош шаарында 71, Чүй облусу боюнча 28, Нарын облусунда 34, Ысык көл облусунда 6, Баткен облусунда 5 учур, катталган учурлардын ичинен 244-ü аял кишилер болсо, 205-и эркектер. 7 бейтап COVID-19 вирусунан сакайып чыкты. Өткөн бир сутка ичинде коронавирустан 7 бейтап айыгып ооруканадан чыгарылды. Бул тууралуу Саламаттыкты сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев билдирди. Анын айтымында алардын 2 Ош облустар аралык клиникалык ооруканасынан, ал эми 5 бейтап Бишкек шаарынан. Бейтаптар ооруканадан чыгарылып жатканда текшерилип, алардын организминде коронавирустун белгилери таптакыр жок экени аныкталган. Республика боюнча бүгүнкү күнгө чейин жалпы 78 бейтап айыгып ооруканадан чыгарылганын министрдин орун басары кошумчалады. Президент элдин ден соолугу, өмүрү үчүн карантин режимин узартууга аргасыз болдук деди. Өлкө башчысы Сооронбай Жээнбеков жогорку кеңештин жыйынында сөз сүйлөп жатып, коронавирус илдетинин жайылышына бөгөт коюу максатында айрым аймактардагы өзгөчө кырдаал жана өзгөчө абал режимдерин узартуунун негизги зарылчылыктарына токтолду. Эгерде бул режимдер алынса, буга чейин COVID-19 вирусуна карата көрүлгөн бардык чаралар текке кетерин белгиледи. Кыргызстандын ар бир жаранынын ден соолугу, өмүрү мамлекет үчүн кымбат. Жарандардын тиричилигинде чектөөлөр, кыйынчылыктар болгонуна карабастан, бул чечимди кабыл алууга туура келди. Өзгөчө абалдын мөөнөтүн узартуу оңой чечим болгон жок. Жарандарыбыздын турмушунда бир топ чектөөлөр, ыңгайсыздыктар, ал гана эмес, айрым мекендештерибиздин жашоо тиричилигинде кыйынчылыктар жаралды. Айрыкча күнүмдүк кирешесин күндө таап, күндөлүк жумуш менен тиричилигин өткөргөндөр кыйналып жатканынан толук кабарым бар. Ошондой эле карантин өлкөнүн экономикасына да олуттуу залал тийгизип жатат. Таразанын бир жагына жарандарыбыздын ден соолугу жана өмүрү, экинчи жагына экономика жана киреше маселеси коюлду. Мына ушундай катаал сыноону баштан кечирип жатабыз. Мамлекет башчысы катары мен үчүн жалпы коомдун, ар бир мекендешимдин ден соолугу кымбат. Ошондуктан ушул чечимге бардым, деди Сооронбай Жээнбеков. Кечээ президенттин жарлыгы менен Бишкек шаарынын, Ош шаарынын, Ош облусунун, Ноокат жана Кара Суу райондорунун, Жалал Абад шаарынын жана Жалал Абад облусунун Сузак райондорунун аймактарында өзгөчө абал 2020 жылдын 30 апрелине чейин узартылды.